Assalamu alaikum dostlar. Biz bugün көп адамдар кайрылып суранып жаткан боюнча видео чыгардык. Жеңил ой киносун барыңыздар эле көрүп жатсаңыздар керек. Ошол жеңил ойдогу көп инсандарга жагыптыр жана ал кинону сүйүп көрүшөт экен, калтырбай барычы. Ошондуктан биз бүгүн ошол Рейан айымдын Instagram аккаунтун сиздерге көргөзөйүн дедик. Алдын ала айтып кетейин, мен ошол жаңы аккаунт ачтым. Жеңил ой кыргызча деп ачканыма бир 3-4 күн болуп калды. Сиздер дагы кирип катталып видеолор күнүгө чыгып турат. Анан ушул Gelin. 12 часта 83 посмотреп топтолуптур. Ошол сиздер дагы кирип лайк басып боло турсаңыздар жакшы болот эле. Манайымда жакшы болуп кызыгып видеолор киргизип турат элем. Азыр мен сиздерге болсо Рейан айымдын Instagram баракчасын көргөзөйүн. Сиздер деле ошол издеген бул жака киресиздер. Писек деп турган жерде, ошол жерде англис тилге коесуздар. Ошентип мен жазгандай эле жазып ошол биринчиде турат. Ошого киресиздер. Калгандары алар башка бирөөлөр, ал өз эмес. Жеке өзүнүн баракчасы ошол биринчиде турат. Ошо биринчи немесиге киребиз. 3 миллион подписчиги бар. Ошол ишенбесиздер, бул жерде сүрөттөр бар. Лайк келген, өзүнүн сүрөттөрү. Азыр менде интернет жакшы болбой жатат. Сүрөттөрүндө ачык тундук көргөзбөй жатат. Ошентип мынтип көрүп, эгер сиздерге видео кызыктуу болсо, лайк басып коюңуздар алдын ала видеону жана биздин каналга катталып коюңуздар. Ошол жерде баары өзү, бул баракчада өзү видео киргизип, өзү сиздерге жооп берет. Эгер жазсаңыздар, ошол жерде сүрөткө түшкөн көптөгөн подписчик жоголткан ошол видеого катышып. Ошол достор, кийинки видеобуз кайсыл актрисаны чыгарайлы баракчасын таап, Мирандыбы же Азиза айымдыбы же башкалардыбы же Кенүл, Элиф, каалаган ошол видеонун астына комментарийге калтырып өз оюңуздарды жана биздин каналга катталып коюңуздар. Видеону досторуңуз менен бөлүшүп коюңуздар. Ошондой эле ушул Instagramга кирип жеңил ой элтер деп жазып бизге подписка болуп, видеолорубузга лайк басып туруңузду унутпаңыз. Кийинки видеого чейин көрүшкөнчө. Без тебя догорел мой рай. То ли видать, это был не сон. Луна была гамма, давай. Ветрами дикими он не